Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 7 июнь 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге жаңы дондон сатыла тұрған 2 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат бермекчимин. Планировкасы сквозной. Эки тараптан күйүн тийип шамал жүгүрүп турат. Ремонту дагы жаңы болгон. Эч ким жашай элек. Кудай буюрса биринчи ээси болуп жашай бересиздер. Мына туғандар, бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү, ремонтуна сөз жок, өтө мыкты деңгээлде болгон экен. Видеонун аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат, а ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылып турат. Сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип ушул квартира жөнүндө кеңири маалымат берейин. Мен турган жер туғандар бул Фрунзенский кичи району, Ленин көчөсүнүн боюнда турам. Толугу менен асфальт болуп бүткөрүлгөн, билесиздер. Сатылуучу жанагы квартирабыз ушул 13 кабаттуу домдун 12-чи кабатында жайгашкан. Строй компания Vision. Бул домдо адамдар кадимкидей жашайт туғандар, караңыздар. Сырткы фасадтарында толугу менен бүткөрүп жасап койгон экен. Ушундай. Бул жакка жүрсөңүздөр Исламбек рестораны. Бул жакка жүрө турган болсоңуздар, мэрия площадь тарапка карап бет аласыздар. Так, кирип, доор тарапкача, биринчи подъездге кирип, 12-чи кабатка чыксаңыздар, сатылуучу квартирабыз турат. Тугандар, квартирага дагы келип калдым. Бул жакта бронированный эшик орнотулган, ачып кирип келе бересиздер. Жаңы ремонт, 2 бөлмөлүү квартира, аянты 70 квадрат метр. Тех паспорту Кудай буюрса жакынкы күндөрдө берилет. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, суу, свет, газ, отопление бардыгы бул домго киргизилген. Адамдар бул домдо кадимкидей жашайт. Бирөөсү ремонт кылып атат, ар кандай тугандар. Так, ушундай. Аянтын айттым, 70 квадрат метр чыгат, өтө кеңири. Так. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бул домго киргизилген. Кыжылат болбоңуздар. Бул гостиный. Ылдый тарабы ламинат, дуалдары обой, потолоктору натяжной, люстра бүт бардыгы орнотулган. Занавескалар дагы илинип турат. Айнек терезелер пластик, радиаторлар орнотулган. Бул жактан ошо домдун алды тарабы, мындай жатканда Ак Буура дарыясы тарап көрүнүп калат. Жакшы тугандар, күн көйбөт, эртең менен баштап абедке чейин күн тиет. Айтайын дегеним, азыр жай болуп күн өтө ысып атат. Мисалы, абедке чейин күн тиет да, уже абедтен кийин уже салкын болуп баштайт. Ошону эске алыңыздар. Так. Абедтен кийин күн катуулайт да, ысыпчы. А уже наркы тарапта жашагандарга күн тиип, ал жак уже мындай бир ысык болуп кетет. Ошону да эске алып коюңуздар. Так, бул жак болсо кухнясы, фартук деп коебуз, ушундай орнотулган. До потолка өзүңүздөр кухонный гарнитур жасап алсаңыздар эле болду тугандар. Кухнясы даяр. Радиаторлар орнотулган, природный газ бар. Жакынкы күндөрдө счетчик дагы коюп кетет экен. Ошону да айтып кой деди эси. Кыскасы газдын турбасы бар. Бул жак болсо ошо кухнянын лоджасы. Бул жакта болсо панорамный айнек терезелер, полдон потолокко чейин. Нол жагында болсо ушундай бир занавеска да иленген. Бул жак болсо кафель. Сонун. Ошол тугандар, домдун алды ушул жерден көрүнүп турат. Эми телефондо бүтө турган иш эмес, кийин келип көрүп кетесиздер. Лайктан басып, дос, таныш, туган, урук, группа, бүт бардык тарапка ошол сатылуучу квартиранын видеосунун ссылкасын жиберип койсоңуздар деле болот, алар дагы кирип көрүп коюшсун. Бул жак болсо спальный, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Ошондо Ленин көчөсү болуп калат. Фрунзенскийдин бурч-бурчтары ушул жерден көрүнүп турат. Потолоктору натяжной. Кыскасы бул спальня болду, эми жүрүңүздөр. Анан эшиктери да башкача экен, бардыгы окшош, башкача стилдеги эшиктердин бири экен. Шамал болуп атат, сквозняк болуп жабып коелу. Бул жак
Ошо ваннасы. Полудубалы кафель, потолоктору начерной. Бул жак болсо мына ваннанын местасы. Эртең же бүрсүүнү ванна алып келип орнотуп коем, ошону айтып кой деди. Бул жака ванна орнотуп берет эртеңчи. Анан мына жака раковинаны күзгүсү менен зыңк этип сиздерге өзү ээси орнотуп даярдап берет экен. Ошону эске алып коюңуздар. Ванна жокко, раковина күзгү жокко деп комментарий жазбагыла, даярдап берет. Келишиңерге даяр болуп калат. Бул жак болсо ажаткана, унитаз, аристон, ушул жакта вытяжкалар орнотулган, потолоктор начерной, полудубалы кафель. Там эмне маалымат берейин? Болду окшойт. Аянты 70, жаңы ремонт, техпаспорта жакында берилет. Баасы канча дей турган болсоңуздар, ар бир квадрат метри $1000 бааланды, анан кеми бар. Эйсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Өзү менен сүйлөшөсүздөр. Эйсинин номери жазылып турат тугандар. Чаласыздар, албаса WhatsApp'тан жазасыздар. Колдон чыгарбаңыздар. Азыр эми ушундай эле болуп калды, ремонту менен $1000 болуп атпайбы? Андан жогору деле коюп саткандар бар. Ремонтуна жараша. Жакшы. Вариант обмен жолдорун суроопмун, ал жагын эсине чалып айтып көрүңүздөр. Балким эски домдо квартираңыздар болсо, балким машинаңыздар болсо, эсине чалып айтыңыздар. Алмашуу жолдору барбы, жокпу депчи.